Намазда имам самиаллаху лиман хамидахты айткандан кийин Роббана лакал хамды ичинен айтпайбы? Имам айтпайт. Эгерде сиз жалгыз окусаңыз самиаллаху лиман хамидан да айтасыз, тике тургандан кийин Роббана лакал хамд айтасыз. Эгерде имам менен аркасында окуп аткан болсо, булар анда вазифаны бөлүштүрүп алат. Кандай? Имам валаддалин дегенден кийин амин дейбиз, баарыбыз ичибизден айтабыз. Макулбу? Андан кийин рүкүдөн кийин турат го. Имам самиаллаху лиман хамида дегенде болду. Роббана лакал хамд айтпайт. Роббана лакал хамды бизде мазхаб боюнча аркадагы ыктыда кылгандар айтат. Аркада ыктыда кылгандар самиаллаху лиман хамида менен айтпайт. Демек бул экөөнү бөлүп алганбыз да. Имам буну айтсын, калганы буну айтсын. Түшүнүктүбү? Аттахиятта бармак көтөрүлгөндөн кийин кайра качан жазылат? Биринчи салам бергенден кийин. Аттахият ашаду ан ла илаха дегенде көтөрүлүп, иллаллах да түшөт. Бизде ханафи мазхаб боюнча ушундай. Андан кийин аттахиятты салават айтып, дуа окуп, ассаламу алейкум ва рахматуллах дейсиз го. Ошондон кийин жазылат. Биринчи саламдан кийин. Салам алейкум. Намазда имамдын даараты бузулса, намаздан кантип чыгат? Жана аркасында турган киши кандай жол менен имамчылыкка өтөт? Ошондой эле намазда даараты сынган киши саптарды аралап мечиттен чыгып кете береби? Анан эмне учуп чыга беле? Мындай көтөрүлүп туруп, анан сапты аралап чыгат, анан эмне чыгат анан? Намазда даараты эмесе кампан чыгып кетсе же жел жауса намазы атаң ушу намаздын учурунда ушундай болуп кала турган болсо, анда ошо кичине мындай кылып, кийинки адамдар түшүнсүн да, кичине катып туруп албай, кичине бош болсун, өтүп кетсин да. Кайерге таш болуп туруп албаш керек. Болсо эң жакында чекесинен менен чекеден өтүп кеткен жакшы. Мындай басып барат дагы эң чекеси менен. Түшүнүктүбү? Анан аркасында тургандар ошон үчүн аркасындачы. Имамдын аркасында дайыма намаздын маселелерин билген алымдар турсун дейт. Ушундай маселе болуп калганда, арттан акырын эле мындай эле путун жерден көтөрбөй эле басып, имамдын жанына келет да улантып кете берет. Түшүндүңүздөрбү? Bir reket окугандан кийин даараты сырып мурдунан кан чыгып кетти. Bir reket окугандан кийин. Бул чыгып кетет, bir reket турду, ал улантып кете берет. Макулбу?